1591. Бей, жумуш жинди болтабы, туугандар, Или мага ошондой заказдар берип атабы. 17 минутта 1600 сом. Это чё же? Это бизнес отдыхает мындайда, туугандар. Туугандар болуп кетти. 8 минут. 8,5 минут. 831 сом. Вообще мына заказ. Туугандар, не дейт бу? Жигиттер, аячты алып келдим. 36 минут. 1400. Силер да ушундай заказ аласыңарбы? Перевозка домашнего животного дейт го. 1,20 менен берди коэффициент. Опа, туугандар, ассаламу алейкум жамаат. Бизде дагы Toyota Camry машинаны сразу алмаштырып алдым. Optima'ны кайта тапшырып, мына Toyota Camry'ге алмаштырып алдык. Toyota Camry'ге жетпейт экен. Так, туугандар, жумушту баштайбыз. Эрте менен чыгып алгам. Саат 7:30 болот жигиттер. Бүгүн ден иштеп, кечке чейин иштейин. Силерге канча иштейм, жумуш кандай болот Москвада, ошолорду бүгүн көрсөтүп берейин. Ден иштеп, туугандар, көптөн бери ден чыкпай, только ночь иштеп үйрөнүп калыпмын, үйрөнүп. Ошого бүгүн эрте менен кандайдыр күн чыгып туруп кеттим. 7:30да. Бүгүн иштеличи, жумуш кандай болот? Короче, Optima не болду дегендерге Optima'ны кайта тапшырып бердим. Camry бүтүп калды эле, Camry'ди алып чыгып алдым. Camry жакшы экен баары жигиттер. Optima'да заказдар отмена болуп, билбейм, Optima'да заказ көп отмена болот экен. Ошого азыр насип кылса мына 7:30да жумушту баштайбыз, линияга киребиз. Кирип, бүгүн кечке чейин алайынчы кандай болот экен, а? Силерге бүгүн бир көрсөтүп берейин, туугандар. Comfort Plus'та жумуш кандай болот? Не только Москвада кандай болот? Ошолорду көрсөтүп берейин. Кетти, жумушту баштайлы. Видео до конца көрүп, лайктан басып, каналга катталып, оюңуздарды комментарий жазып койгула жигиттер. Анан билесиңер, что менде Instagram бар. Ошол жерде коюп коем. Instagramга дагы катталып койгула жигиттер. YouTube'да жок видеолор Instagramга чыгып турат. Кеттик. Туугандар, бензин бар, пробег 283. Ошол Toyota Camry. Короче, силерге мынаны көргүлө да жигиттер. Карап тургула. Коэффициент бар. Эрте менен 7:30да, коэффициент жанып атат. Мынаны байкагылачы, не дейт туугандар? 4.99 рейтинг дейт, 4.99, уже 5 почти, 5 болоюн деди жигиттер рейтингим. Маза эмеспи, маза? 5 рейтинг, Өтө сонун. Тариф только биз Comfort Plus калтырабыз. Comfort Plus калтырып, алине чыгып, насип кылса кечке чейин жумушту алабыз бүгүн. Погода чөтө жаңы жагып атат окшойт. Мына жер таныгандар таныйт жигиттер. Перед парковая Набат деген кафе бар ошол жерде. Таксистер билет. Ошол жерден жумушту баштап атам. Насип кылса не чыгып кеттир. Жигиттер, туугандар, көбүңөр айтаса, шаха сен не машина көмө алмаштырасың, бир машинаны айдабайсың. Жигиттер, мен таксопарк рулумен чогуу иштешем, билесиңер. Таксопаркта любой машинаны айдап кете берем. Camry'дан жададымбы, барып башка машина алам. Андан жададым, башка алам жигиттер. Пока есть возможность, машина минип айдап атам. Будущем өзүбүзгө машина алганда ошондой машина алып алабыз. Кайсы жакса да. Ошого туугандар, машина издесеңиздер, таксиге чыгам деп таксопаркты билбесеңиздер, ушул таксопарктан, бизи таксопарктан алсаңыздар болот. Таксопарк рулумден номерин калтырып коем жигиттер. Шахадан келип алтам десеңиздер, 2 күн бесплатный аренда болот. 2 күн аренда бербейсиз, 3-күнчү күндөн баштап аренда беришти баштайсыңар жигиттер. Таксопаркта өтө машина көп жигиттер. 3,5 миңдей машина болуп калды уже. Любой машина бар, даже бизнес таксиге дагы машина бар, хунчилер. Барып алып иштесеңиздер болот жигиттер. Машина жакпай калса, секин барып алмаштырып аласыңар.
Короче, проблема емес та. Мына, например, Camry алдыңызбы, жақпай қалды, барып башка машинаға алмаштырып аласыңар жигиттер. Ошондой условиялар бар, жакшы условиялар бар. Барып машина алгыла, ушу номерге чалып, зарайна бронировать этип, мен шахадан келдим. Менге 2 күн выходной бер десеңиздер берет. Еще правода легкий комментарий болсо, легкий комментарий страшныйга бербей жигиттер. Ну, сорамда чалып көргүлө. Легкий комментарий болсо, силерге машина алсаңыздар болот жигиттер. Сон мажмур көп парктарда бербейт легкий комментарийге. Жумушты баштайлы, кеттик. Биринчи заказ жигиттер. Канча 22 минут. 957 сом. Дагы бир заказ бердилер. 1.80 коэффициент менен. 1.80 коэффициент менен. Bunday заказды албастан алыш керек сразу. 1.80 менен берди го. 1 километр 3 мүнөттө жетип бараткан экинчи клиент пассажирга. 22 минут. Почти 950 сом. Мощный жигиттер. Этименде жакшы пачын. Клиентке келип атам туугандар. Тут сколько бесплатно? Түшүнбөйт го. Сколько бесплатно? На местам басам го сразу. Чё, нежная, красновол. Туугандар болуп кетти. 8 минут. 8,5 минут. 831 сом. Вообще го. Мына заказ. Туугандар не дейт бу? Ай жетим. Менчи мынабу 2,5 километрге алып келдим да туугандар. 2,5 километрге 830 сом. Вообще болуп кеттим мен. Жигиттер, аячты алып келдим. 36 минут. 1461. Аячты алып келдик. Чё там не дейт? Короче, бул жерде коэффициент жок экен. Нерге айдайын? 1-2 дейби? Мына айдайын да туугандар. Коэффициент менен иш кылайлы. Болбосо вообще арзан болуп кетип атат, заказда. Туугандар, заказы кетип атам. Мына жаңыр вообще страшно жаап атат го. Силер да ушундай заказ аласыңарбы? Перевозка домашнего животного дейт го. 1.20 менен берди коэффициент. Клиентке азыр 2 мүнөттө жетип барабыз. Ленинский проспекттебиз туугандар. Ленинский проспект. Кайсыл жерге барат экен? Мына центрде коэффициент жанбай атат. Пока что саат 9-дан 40 мүнөт өттү туугандар. Кылганыма мына 3 заказ 2250 сом. 3 заказ мен. Мына мен bir примерно 3000 болот го дейм. Ошондой 7,5-8де баштаганымда жумушту. Жакшы эле, нормальный. Сом иштесе болот. Мощный. Мына не дейт? 15 мүнөттө 1,5 миң дейт. Тууганда 1600 дейт, 15 мүнөттө. 1600 дейт, 17 мүнөт болуп кетти уже. 17 мүнөт. 1591. Жумуш жинде отабы, туугандар, Или мага ошондой заказдар берип отабы. 17 мүнөттө 1600 сом. Это чё же? Это бизнес отдыхает бундайда, туугандар. Так. Внукова горит экен да туугандар. Внукова жанып атат да, бир Внукова барып келиш керек да. Внукова айдаш керек го дейм. Так. Жумуш жакшы, насип кылса, Аллага шүкүр. Сон
дальше ишти кылабыз эми. Кеттик. Жигиттер, Внукода отурам. Внукода отурам азыр. Заказ күтүп. Чайхана Внукода. Внукодан бир жирный заказды алабыз да, центрге айдап, центрде дальше ишти кылып жүрөбүз. Туугандар, мен адамдарга түшүнбөйм да. Адамдар эмес, именно таксисттерге. Эми группада сүйлөшөм, тааныштарым менен сүйлөшөм, дос, братчика иштеп жүргөндөр менен сүйлөшөм да. Эртең мен 7-де чыгып, 12ге чейин 8.000, 9.000 иштеп койдум дейт. Кантип иштейт алар, 7-де чыкса 8, 9, 10, 11, 12, 5 саатта 8.000, 9.000 иштеп койдум дейт. Олар кантип иштейт, мен билбейм. Сырыны билгендер комментарийге жазып койгула. Мына мен 8-де жумушты баштагам, 9, 10, 11, 3 саат болуптур. 3 саатта 3400 болуптур. Саатына 1100дөн туугандар. Нормально эле мага. Но, конечно, биз деле иштегибиз келет. Саат 7-де чыгып 12ге чейин 8-9 миң кечке чейин жүрбөй. Алар кандай сыры менен иштейт, кандай план менен иштейт, кантип иштесе болот? Вообще не понимаю, да, таких людей. Мен эртең менен кечке иштеп 10 миң, 10 миңден кичине көбүрөөк иштеп коем. Алар кечке чейин 12ге чейин иштеп 15 миң, 20 миң жабабыз дейт. Комфорт плюс да. Силер да ошонтип иштейсиңер или просто лохотронбу жигиттер? Лагманды кулакка илип атабы, Мен ишенбейм атак. Вряд ли 5 саатта 8 миң, 9 миң. Эми повезет да, бир күн иштеп коюшуң мүмкүн. Күнүнө андай 8 миң, 9 миң болор бет, Комментарий жазып койгула. Кеттик, аэропорттон заказ күтөйүн. Внукодан жирный заказ алып, центр жакка айдап, бир данный заказды алабыз, анан иштеп жүрөбүз. Биз планыбыз 9-10 миң, 10 миңден кичине өдө. Өчү бүгүн иштейин, көрсөтөм да. Опа! Туугандар, короче, өлдү го бул жагы. 1 саат болду. 2134 сом. Эмнеге өлдү деп айтпайсыңарбы? Аэропортто 1,5 саат отурдум. Акыры заказ баягы адамдар өчүрткө турам деп заказ берип мага түшөрүп өчүрттөн чыгарып жүрдүм мени. 1,5 саат отурдум, Анан нерв келип, нерв ойноп кирип чайды ичтим, дагы кайта өчүрткө турдум. 2 саат дегенде мына 2 саат времям просто аэропортто күйүп кетти жигиттер. Акыры ушул заказды кармадым да. Не дейт? Ушул заказды кармадым. Не болот мынабы, Ушул заказды кармап аэропорттон келип алдым да жигиттер. 2 саат, просто 2 саат времям кетти да аэропортто, Внукода. Аэропортко кайта барсам, Внукога фил болоюн, туугандар. Эркекче айтып коюн, фил болоюн. Шеремет эле жакшы экен мага. Кеттик. Заказ эле бербей атат эми. Өлдү бүгүн күн. 2 саат, Короче, туугандар, 5317 сом болуптур, 6 заказ. Я решил домой поехать. Үйгө кеттим. Потому что ден мага жакпады, туугандар. Менен капа болбогула, видеону до конца тарта албадым, до конца көрсөтө албадым. Жумушту айтпайсыңбы шака, кандай иш болуп атат дегендерге. Жумуш сонун жигиттер иштесе нормально болуп атат. Мага окшоп Внукова бар 2 саат эс алып, чай ичип кылсаңар, конечно, болбойт. Иштеш керек. Берген заказды уруш керек. Тарс. Мен сүйлөп коером жигиттер. Силер мен видеону көрүп дагы просто иштегиле, все, ошол жетет силерге. Иштегиле, туугандар. Мына велик уруп берин, жеттим. Кака шашылтат. Иштесеңер жумуш жакшы болот, жигиттер. Мен ден иште албайт экен, ден жакпады мага, туугандар. Башкача болуп, өзүм баягы ночь иштеп вампир болуп калыптым, караңгыда жүрүп, жигиттер. Мына ден тота жакпай атат. Только очкиде жүрөм, азыр видеого чечип алдым да очкиде, а так очки тагып эле жүрөм. Мындай көз башкача болуп, денди иште албай атам.
ошого такси жамааты баардыгына ысык салам Москвадан. Жүрөбүз иштеп. Иштейм, келем дегендер смело келип, жумушту кылып, бизди парктан машинаны алып, акчаны кылгыла туугандар. Проверкалар кандай болот дегендерге, проверка андай жестко эмес. Эми болот дейм, документ болсо бирөө унчукпайт да жигиттер. Мына документтерди кылып, как положено иштеп, 6 заказ менен 5300 иштеппин. Эми Яндекстан комиссардан сырткары 5300 иштеппин 6 заказ менен. Жетет мага. Кечинде азыр үй кирем, 2-3 саат уктап, смело кечинде ночка чыгам кайта. Эртеменге чейин иштейбиз. Нош жакшы да, пробка жок, коэффициент жанат, мындай спокойно каша, кипиш эмес го. Ну, иштейсиң да, өзгө башкача да. Ошондой. Биз кеттик жигиттер. Видеого лайктардан басып, комментарий жазып, оюңар да комментарийда жазып койгула. Подписаться кылып, каналга катталып дегендей. Ушундай. Все. Много не болтаем, едем домой спать. Ассаламу алейкум, такси жамааты.